Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, энелер, баарыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен жана баарыңыздарга ийгиликтер гана болсун. Мен бүгүн видео тартууну чечтим. Ал видеону эмнеге мындай тартууну чечтим? Себеп дегенде, эми өтө көп дебейин, бирок запростор болуп атат. Таксиге иштесем болобу, таксиге кантип иштесем болот, кандай кылышым керек, эмне кылышым керек деген вопростор бар. Жок эмес. WhatsAppка жазат, чалгандар болот. Ошол үчүн азыр мен таксиге жаңыдан чыгамын, таксиге иштеймин, таксиге иштеш үчүн эмне кылыш керек деген суроого мындай конкретный бир тематика кылдым да, ошо тематиканы азыр бөлүп туруп жооп берем. Аралашып кеткен жок, себеби подпункттан кылып жооп берем бардыгынча. Ушуну таксиге жаңыдан чыгамын, эмне кылышым керек, кандай иштешим керек деген досторуңар болгон болсо, жөнөтүп койсоңуздар болот. Бул бесплатный курс. Так, биринчиден, таксиге иштеш үчүн именно Яндексте силер Яндекс Про деген приложение скачать этиш керексиңер. Ал приложение Androidке жана iPhone'го через Play Market же болбосо App Store качатсаңар болот. Ал ар убакыт сайын обновление кылып туруш керек. Жана жаңылыктар чыкканда ошо Яндекс Прону обновление кылсаңар, ошо Яндекс Пронун ичиндеги функциялар тоже өзгөрүлүп турат. Экинчи, Яндекс Прону качать эткенден кийин силер ал жака регистрация болгон соң силерге парк керек болот. Паркка кошулуш керексиңер. Парк деген нерсе бул силерге заказ, Яндекстин заказдарын разброс кылат дагы, ошол парктарга түшүп, ошол паркта иштеген адамдарга мындай сеточкалар кармап бере турган эме да, функциялар да, парктардын функциясычы. Ошондой парктарды кошулуп туруп иштесиңиздер керек. Кандай парк деп издеп калсаңар да по-любому. Ошол үчүн на данный момент мен силерге сунуштаган парк бул Автосити парк. Кимде ким кошулуп иштеген болсо 1,5% болот. Бонус сразу при подключении 200 сом салып берет эмеңерге, балансыңарга. Жана бул паркта розыгрыштар болуп турат, приздер болуп турат. Ар 15 күн сайын ар кандай приздер болот, там видеорегистратор, проводтор. Жана бул паркта кайрымдуулук көрсөтүлгөн. Эгерде сиз ошол иштеген процентиңизден жана комиссия алат го 1,5%, ошонун ичинен кайрымдуулукка бөлүнөт. Ал кайрымдуулук ар ай сайын отчет чыгарып турат группага. Ушул паркка кошулгандан кийин группага кошулуп туруп иштесеңиз болот. Жана бул паркта еще эмнеси каралган? Страховой деген каралган. Ал деген нерсе, эгерде сиз ДТПге попол болсоңуз, сиздин күнөөңүз болгон болсо, ошол протокол негизинде сизге 10 000 сомго чейин каражат алып берет. Бияка номерден калтып койгом, кимде ким эгерде парк издеп жаткан болсо, ошо паркка кошулсаңыздар болот. Дальше, паркка кошулгандан кийин фотоконтроль болот. Машинаңарды фотоконтроль кылсаңар, короче, төрт жагынан салондордун, багажникти, анан өзүңөрдөн сүрөткө түшөсүңөр, жанагы профилгечи. Плюс тест болот. Эгерде сиз экономго иштеген болсоңуз, экономго жөн эле фотоконтроль болот, бүттү. Эгерде комфорт плюска иштейм деген болсо, анда тест болот. Тестте 20 суроо каралган, ошо 20 суроонун ичинде 10 суроого жооп бериш керек. 20 суроолор бул деген жанагы пассажирге келгенде кандай кылыш керек, машина кандай болуш керек, кийим кандай болуш керек, машинанын ичинде кандай жыт болуш керек, машина таза, жанагы жамыр болгондо кайсы жерлер таза болуш керек деген стандартный вопростор. Ошонун баарын окуп туруп, анан кийин тестке катышып туруп, тестти өтүп туруп, анан кийин комфорт плюсту тарифин ачасыңар. Дальше силер уже паркка кошулуп, уже фотоконтроль өтүп туруп, эми жумушту баштайын дегенде мен силерге жеке советим бул мой районду тамызап алып туруп, и плюс эконом менен иштеп көргүлө. Биринчи 3 заказды ошо менен алып көргүлө. Мой район тамызасыңар, мой район чоң кылбагыла. Чекерек жактан кылып көргүлө, чтобы сразу жагында шаардын пробкасына тыгылып калбай үчүн чекерек жактан мой районду алгыла дагы, ошол жактан бир 3-4 заказ кылып койгула. Биринчи күнү өзүңөрдүн тааныш үчүн по-любому кичине даярдык керек. Ошо даярдык болуш үчүн мой районду иштеп туруп эле 3-4 заказ кылып көргүлө, эконом тарифинде. Анан кийин комфорт плюс тамызасыңар. Ошондо айырманы сезип баштайсыңар да. Эгерде сразу эле комфорт плюс, эконом тамызып койгон болсоңор, мисалы үчүн бир аз көңүлүңөр калып калышы мүмкүн да. Ошого экономдон баштайсыңар, 4-5 заказ кыласыңар, кылып туруп, анан дальше эконом, комфорт плюс тамызып туруп, уже по всему городу иштесеңер болот да. Потому что уже силер уже даяр болуп каласыңар. Ал жак бул жакка кандай болуп калат деп. Так. Бул ошо Яндекс Пром паркка кошулуп уже дальше иштеп башташы. Эми ошол ишке эмне менен иштейм деген вопрос да по-любомучу. Көп адамдарда өзүнүн машинасы эмес. Көп адамдар машинаны аренда кылып туруп, же болбосо выкуп, же болбосо лизинг, же кредит алып туруп иштешет.
Эми ошол боюнча айтып кетейин. Арендага мисалы үчүн депозитиңер керек болот 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин. Барып туруп бир паркка барасыңар же болбосо Лолофодон карайсыңар да эмени арендага машина аласыңар. Депозитти бересиңер 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом. Алып туруп 1600, 1800, 2000 сомдон күнүнө айдайсыңар. Саната, Капиаты, экономго там азыр Аванта, Маванта, Соляристер болуп калды. Ошолорду эле алсаңыздар болот. Бирок алар менен берки санаталардын акчалары 200-300 сом айырма болот да. Бирок комфортнураак болот санатада айдасаңар. Арендага ошондо получается Лолофодон карасаңар болот, объявлениялардан карасаңар болот, же парктерден карасаңар болот. Парктерден караган болсоңор ошо парк менен иштешиңер келип калат. Ошондой кичине эмелер болуп калат да. Натяжкаларычы. Так, выкуп, лизинг, кредит. Эгерде сиз сразу эле таксиге иштеп туруп мен сразу өзүмдүн машинама же выкуп калып иштеймин, же лизинг алып иштеймин, же кредит алып иштеймин деген болсоңор, анда сиздердин мындай айтканда дополнительный доходуңар болбосо деле силер таксиге как положено 14 саат 15 саатка иштешиңер керек болуп калат да. Себеп дегенде 14 саат 15 саатта иштеген үчүн гана эми арендада деле в принципе то же самое. Бирок машина өзүңөр алгат деген вопрос да. Арендага караганда выкуп, лизинг, кредит бир аз арзаныраак болот. Бир 400 сом, 300 сом арзаныраак болот. Себеп дегенде жагандай алар ежемесячный платеж болгон үчүн сиздердин немеңер платежыңар ар ай сайын болгон үчүн ушундай арзаныраак болуп калат. Бирок ремонту полностью өзүңөрдөн болот. Арендада ремонт 50-50 же болбосо там майын алмаштырат же ходовкасын кылдырат деген сүйлөшүүлөр болот да. Эгерде мен арендаган албайм, выкупкадан албайм, лизингден албайм, кредитке албайм, вообще короче андай нерсе жолугум келбейт, кандай варианттар бар деген вопрос болгон болсо, сиздер үчүн айлык же смена деген тоже режимдер бар. Айлык деген нерсе бул смена айлык эми экөө бир. Барасыңар, барып туруп жанагындай машинаны короче сменный аласыңар, эртең менен 9га барасыңар, машинаны аласыңар. Ошол машина менен кечки саат 9га чейин такси кыласыңар, 8ге чейин. 8ден 9га чейин машинага заправка кыласыңар, машинаны жуйсуңар, полностью абар тапшырып бересиңер. Тапшырып бергенден кийин ошол Яндекстин общий табылган суммасынан 30% сиздерге чыгарып берет. Ал деле ошондо получается 12 саатта 1,5 миң, 2 миң, 2300, 2400 иштесеңер болот. Эртең сезондо, я думаю, уже жакшы эле табып баштайт. Так, машиналар боюнча тоже в принципе болгон информацияны бердим. Эми аренда, выкуп, лизинг, кредит дегенден баардыгыңыздар билесиздер, бирок ала турган жерлер аябай көп. Эгерде аламын, наркы берки кыламын деген болсоңуздар, ошо WhatsApp дедим го. Инстаграмдан карап туруп эле полный тапсаңыздар болот. А так определенный бир ушул жерден алга же бир жерден алга деп айта албаймын. Так, дальше. Тарифтер. Эконом машина болгон болсо, мисалы үчүн эми Саната болгон болсо да, Саната 2018 чейин болгон болсо, силер комфорт менен иштейсиңер толук. 2018ден жогору болгон болсо 2019, 2020 и дальше. Анда комфорт плюска иштейсиңер. Эгерде машинаңар ошондой 2018ге чейин болгон болсо, анда комфорт тарифинде эле иштегениңиз жакшы. Экономду жаңгызбайлычы. Эконом толук туда-сюда барганы. Экономго өзү негизи машиналар азыр 2006 по-моему 2007ден баштап экономго жарый берет да. Ошолор экономду иштеш керек негизи. Экономду заказ кылган адам Санатаны күтпөш керек, Капиаты күтпөш керек. Эконом заказ кылган адам эконом машинаны күтүш керек да, по идее. Бирок биз анча-мынча комфортта иштеген адамдар эконом жандырып коебуз, анан кийин жанагы мисалы үчүн Mazda же бирдеке машиналарды күткөндө, бияктан Саната же Капиаты келип калат да, анча-мынча Грандерлер келип калат, анча-мынча Кассимолор келип калат да, мисалы үчүн. Ошол үчүн мындай тарифти тандардын алдында дагы өзүңөрдүн тарифиңерди иштесеңиздер жакшы болот. Өзүңөрдүн тарифиңерди полностью карап, комфорт болсо комфортто, плюс болсо плюста, эконом машина болсо, значит экономдо, айла жок. Бирок эгерде машинаңар там Саната же аркы берки болгон болсо, лучше өзүнүн тарифинде жараша иштеш керек, комфортко элечи. Так, график, албетте, конечно, 6-1 иштесеңер болот, 5-2 иштесеңер болот. Эгерде бирок аренда тияк-пияк болгон болсо, по-любому 6-1 иштейсиңер. Себеп дегенде анча-мынча парктар 15 күндө 1 берет экен, анча-мынча парктар 6 күн иштеп 1 күн дем алат экен. То есть 1 жумада 1. Ошондо получается сиздер графигиңиздер анча-мынча паркта 15 күндө 1 дем аласыңар, айына 2 жолу. Же болбосо айына 4 жолу 6 күн иштеп 1 күн дем аласыңар. Же жанагындай лизинг, выкуп, аренда болгон болсо, кредит болгон болсо, анда уже өзүңөрдүн эмеңе карайсыңар да, себептен силерде ежемесячный платеж болот да. Ошого карап жумушту кыла бересиңер. Бирок выходной алам деген болсоңор, бул суббота же воскресенье алсаңар жакшы. Потому что понедельник көп жерде сан день тура, бирок жанагындай офис иштегендер токтотуп койт да. Бишкекте офистер көп эле го негизичи. Ошого ошондой кылсаңыздар болот. Выходнойду
ошол күнгө тандап туруп там уже өзүңөр жумушуңар болот. Бирок арендада же эме выкуп, лизинг, кредит, арендада машина выходной күндө өзүңөрдө болот. Калаган жака барып калаганды кылсаңар болот. Бирок айлык сменада андай эмес. Айлык сменада машинаны тапшырасыңар и машинаны тапшырып кетесиңер. То есть эртеси кайра барып туруп машина аласыңар да жумуш кыласыңар. Кечки мал бензин куясыңар, заправка кыласыңар, машинаны жуйсуңар жана эмени 30% сомду алып кетесиңер. Ошондой туугандар, кимге ушундай видео полезный болуп, бир кандайдыр бир керектүү информация алып калган болсо, мен терең ыраазычылык билдиремин. Менин видеомду көрүп ушундай алып калганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат деп айтамын. Жана ким ушул видеону көрүп, балким таксиге чыгып иштеймин, сенин видеоң мага жакты деген болсо, плюс коюп коюңуздар, сүйүнүч кабарын коюп коюңуздар. Мен ошол видеону, ошол комментарийни көрүп, окуп түшүнүп калайын. Бир адамга болсо дагы жардам тийиптир деп. Анан жанагындай алу, булу, гулу, маля дегендер токтоткула, андайларды жазбай эле койгула. Ошол буюрса эми дагы бир жолу мына көрүп коеюн. Мынакей. Ушуну карап иштеп көрөсүздөр деген ойдомун. Атак чын жүрөктөн бардыңыздарга от души эле информацияны бердим. Болгондой эч кандай скрытый эме жок эле. Атак жанагындай карышкырлар болгон болсо, мен жана списогумдан дагы сырткары бир кандайдыр бир дополнениялар болгон болсо, жазып койсоңуздар, мен сүйүнүчтө боломун жана ошол комментарийни албетте белгилеп коёмун. Рахмат барыңыздарга, чоң рахмат, ийгилик.